Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің құттығы хадисінде айтқандай, «Ал-джаннату тахта aqdamil ummahat», бейіш бұл апалардың қадамының астында дейді. Ені бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды Алла Тағала айтады: «Ома янтиқу анил хава ин хуа илля вахйун юха». Бұл пайғамбар дейді, өз ойыдан шығарып сілерге бір нәрсені айтпайды дейді. Ал сілерге бірдеңкені айтып атқан болса дейді, ал түзме-түз менден хабар қылып, вахи жөнінде айтып жатады дейді. Ошондуктан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдын әрбір айтқан сөзі, әрбір қылған амалы, жүрім туруму бұл Алланың өкімі деп білсек болады екен. Дин деп, шариат деп білсек болады екен. Ошондуктан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің құттығы хадисінде айтады, бұл бейіш апалардың қадамының астында дейді. Мұндай фазилат жер бетінде ешбір инсанға берілген емес. Аталарға берілген емес, балдар үшін берілген емес, башқалар үшін берілген емес. Бирок ушул сиз менен бизди жарык дүйнөгө алып келген апаларыбыз үчүн дин ушунчалык апанын ордун өйдө коюп, бул бейиш ошол апанын кадамынын астында дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын убагында Увайс Карани деген бир чоң сахаба десек болот. Пайгамбарыбыздын доорунда жашаган, же болбосо пайгамбарыбызды көрбөй калган себептен аны табиин деп да койсок болот. Ошол улуу инсан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын замандашы болуп, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды өмүрүндө бир жолу көрбөй өткөн. Эмне үчүн? Ошол өзүнүн апасынын кызматында болуп, өзүнүн энесинин кызматында болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды бул дүйнөдөн көрбөй өткөн. Көрдүңүздөрбү? Канчалык? Эми бул жерде суроо жаралышы мүмкүн. Эмне үчүн ушундай бейишке жетүү оңой нерсе эмес бул? Бир жагдан карасак, бейишке жетүү оңой нерсе. Бир жагдан карасак, бейишке жетүү оңой нерсе эмес. Чындыгында нафс менен күрөшүш керек. Нафс менен күрөшүү бул оңойчулукка турбайт. Эмне үчүн ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул бейиш апалардын кадамынын астында деп айтып жатат. Себеби Алла Таала Кур'ан-ы Каримде башка бир аяттарда айтат. Астагфирулла. Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун. Силер эч качан жакшылыкка жетпейсиңер. Силер эч качан бактылуу болбойсуңар. Өзүңөр жакшы көргөн нерсени Алла жолда башка бирөөгө нафака кылып, садака бермейинче бактылуу болбойсуңар дейт Алла Таала. Көрдүңүздөрбү? Бул хадис сагын эмес, Алла Тааланын аяты айтат: "Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун." Эч качан жакшылыкка жетпейсиңер дейт. Баарыбыз жакшылыктын артында чуркап жүрөт экенбиз. Баарыбыз бактылуу болсок деп чуркайт экенбиз. Бирок Алла Таала бактылуу болбойсуң дейт эч качан. Жакшылыкка эч качан жетпейсиң дейт. Качан гана өзүң сүйгөн, өзүң жакшы көргөн нерсеңди гана менин жолумда нафака кылып, Алла үчүн мен даярмын демейинче сен эч качан жакшылыкка жетпейсиң дейт. Бактылуу болбойсуң дейт. Жөндөн-жөн өзүңдү оора кылбаң дейт. Мейли илим аласыңбы, мейли мечит саласыңбы, мейли даватка чыгасыңбы, мейли ажыл карасыңбы, бирок өзүң жүрөгүңө киргизип алган, сүйүп калган нерсеңди жүрөктөн чыгармайынча бактылуу боло албайсың дейт. Hazreti İbrahim пайгамбарга дагы, Hazreti İsmail'de ушул курбандыкка чал дегендин мааниси, мээримдүү Алла Таала эч качан өзүнүн сүйүктүү пендесинин кан төгүлүшүн каалабайт, ал жараткан жаратуучу. Болгону Hazreti İbrahimге сыноо берип, ушунчалык жашы улгайып калганда сүйүктүү балага ээ болуп, жүрөккө кирип бараткан баланы жүрөктөн чыгаруу үчүн Алла Таала ошол Hazreti İbrahimге буйрук берип жатат, ушуну менин жолумда курбандыкка чал дейт. Жүрөктөн чыгаргың дейт. Даярсыңбы дейт. Дегенде Hazreti İbrahim алейхиссалам ушунчалык жүрөгүндө Алладан башкага сүйүү болбогондуктан Алла гана деп жашаган Hazreti İbrahim ошол жерде Hazreti İsmail'ди ушунчалык салих, ушунчалык таква өзүнүн уулун курбандыкка чалууга даярмын деп курбандыкка алып жөнөгөн. Көрдүңүздөрбү? Эне дагы өзүнүн баласы үчүн ушундай экен. Эне байкуш дагы өзүнүн баласы үчүн эң биринчи
ушунчалык бизге сүйүктүү болгон, жүрөгүбүзгө ушунчалык жакын болгон, эч нерсеге алмаштырбай турган нерсебиз бул жаныбыз болот экен. Баарыбыз өлүмдөн коркот экенбиз. Жан ширин экен адам баласы үчүн. Бирок эне баласы үчүн ушул жанын бергенге даяр болот экен. Балам тирүү калсын, бирок мен жаным кыйылса, мен жашашымда жашап өттүм, мен өссөм дагы балам артымда калсын, кызым артымда калсын деп, эне байкуш жанын бергенге бала үчүн даяр экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бейиш апаң кадамынын астында" дейт. Эне байкуш ушунчалык адам баласына жандан кийин эң бир кымбат болгон, эң бир баалуу болгон, эч бир нерсеге алмаштыргыс нерсе бул адам баласынын Алла берген ден соолук экен. Сиз менен бизге азыр ушул көрүп турган көзүңдүн бирөөсүн чыгарып берчи, мен сага ушул ааламды берем, миллиондогон акчаны берем, миллиондогон малды берем десек, сиз менен биз ушул көрүп турган көзүбүздүн бирөөсүн чыгарып бергенге макул болбойт экенбиз. Бирок эне байкуш баласы ошол бир көзгө муктаж боло турган болсо, эне байкуш ошол көзүн чыгарып баласы үчүн тартуулаганга даяр экен. Бирок бала эч качан энеси үчүн ушунчалык кызматка даяр эмес экенбиз. Эне байкушка эң кымбат болгон, адам баласы эң кымбат болгон, эң бир ушунчалык сүйүктүү болгон нерсе бул дагы бирөөсү уйку экен. Ушунчалык уйку келип турган учурда Кудай сактасын, канчаларыбыз ушундай машинамен бара жатып, уйку таттуу болгондуктан көзүбүз жумулуп, аварияга учурап жатабыз. Бирок эне байкуш ушунчалык уйкудан калып, түндөлөрү саат 2 болобу, 1 болобу, 3 болобу, бала ыйласа кошо туруп ак сүтүн берет экен. Бала ооруса кошо ооруйт экен апа. Эгерде энеге ушул врачтар айта турган болсо, балаңа ушул нерсе зыян, ушул нерсени, ушул тамакты, ушундай таттуулукту жегенге сага болбойт десе, эне байкуш өзүнүн курсагын, өзүнүн нафсын, өзүнүн тамагын тыйганга даяр экен. Бирок бала эч качан эне үчүн жанын берип, малын берип, ден соолугун берип, ушунчалык эне кылган кызматты кыла албайт экенбиз. Эне байкуш 10 баланы жалгыз өзү чоңойткон болсо, 10 бала бир энени карай албайт экенбиз. Нобатташып калат экенбиз. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бул бейиш апалардын кадамынын астында" дейт. Ошон үчүн апаларыбызды тирүү болгон болсо урматтайлы, сыйлайлы. Өтүп кеткен болсо артынан көп-көп садакаларды берели. Апам үчүн деп мешит салалы, апам үчүн деп медресени салалы. Мен үчүн өзүнүн курбандыкка чалган, өзүнүн сулуулугун курбандыкка чалган. Мына азыркы жаштарды көрүп атабыз. Өзүнүн кашын, көзүн сулуу кылуу үчүн, келбетин сулуу кылуу үчүн канчалган акчаларды сарптап жатат. Бирок эне байкуш өзүнүн уулу үчүн сулуулугун дагы курбандыкка чалат экен. Канчалган тиштери түшөт бала үчүн. Канчалаган бели ооруйт экен. 9 ай бою курсагында көтөрөт. Төрөлгөндөн кийин 2 жыл бою сүтүн берет. Андан кийин дагы эне байкуш 90га чыгып калса дагы 40ка чыгып калган баласын кичинекей балапандай көрүп, "Кайрылы балам, жакшысыңбы?" деп турат экен. Ошондуктан сиздерден сураныч, иншалла ушул апалар үчүн дайыма кызматка даяр болушубуз керек. Биз өзүбүздүн балабызды жакшы көргөндөй апабызды жакшы көрө албай калдык. Өзүнүн келинчегибизге кызмат кылгандай өзүнүн апабызга кызмат кыла албай калдык. Башка нерсеге убакыт коет экенбиз. Башка нерсеге акчаларды унчукпастан каржылайт экенбиз. Бирок апабыз үчүн ушул нерсеге даяр боло албай жатабыз. Ошондуктан иншалла бул биринчиден мен өзүмө сабак болсун, андан кийин ушул жерде отурган сиздерге баарыбызга сабак болсун. Иншалла апабыз бул дүйнөдө тирүү болгон болсо, бүгүндөн баштап апабыздын кадыр баркына жетип, апабызга жаныбыз болгон болсо, ушунчалык жакын мамиледе болуп, ыраазычылыгын табып, жакшы мамиледе болушубуз керек. Өтүп кеткен болсо дагы иншалла көп-көп садаканы берип, көп-көп дуа кылып, Аллахым менин апамды кечире көр. Аллахым пайгамбарым саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, бейиш апалардын кадамынын астында дегендей, менин апам бейиште болуусун өзүң насип эткиң деп дайыма апаларыбыз үчүн көп дуа кылышыбыз керек.